Быйыл 2024-жылдын башында азык-түлүктүн баасы кандай болууда? Жаңы жылдан бери кайсы товар арзандап, кайсы товар кымбаттады? Бул суроолорго жооп алуу үчүн биз базар аралап көрдүк. Базар кыдырып өткөн жылдын аягы менен быйылкы жылдын башындагы бааларды салыштырдык. Сатуучулардын айтымында жылдын башы менен баардык эле азык-түлүк товарлары кымбаттаган. 2024 эч нерсе байкаган жок, арзандаган нерсечи. Баары эле көтөрүлдү, бирок эч кандай түшкөнүн биз байкай элекпиз да 2024-көчү. Кошулса кошулуп атат, бирок арзандаган эч нерсе байкалбайт базардачы. Соода жай. Айрыкча Ош базарда бизге парковка. Бул жерде эч кандай клиенттерибиз келет, шашылып келет. Богула мына жерге токтотуп койдук машинаны деп мындай шашылып, удобство жок базарга келгенгечи, адамдаргачы. Ошон үчүн бизде соода салкын. Сахар кымбаттады. Соода кандай болду? Соода жай болуп атат. Стоянка жок. Эл келет, тура албайт, кайра кетип калышат. Анан аренданы төлөйбүз, көрдүң? Кыйын бизге деле кыйын, суукта туруш. Эми базардагы баа кымбаттады жаңы жылдан кийин. Кескин түрдө айлыктын балансы да Кыргызстанда туура келбей атат. Себеби 150-180 сом литри май, кумшекер 100 сом болуп атат. Статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2023-жылы азык-түлүк баалары 2022 жылга караганда 12,5% көтөрүлгөн. Ошондой эле 2023-жылы Евразия экономикалык биримдигине кирген баардык мамлекеттерде азык-түлүккө кирбеген дагы товарлар кымбаттаган. 5 өлкөнүн ичинен азык-түлүккө кирбеген товарлардын баасынын максималдуу өсүшү Кыргызстанда катталып, ал 10,4% түзгөн. Ал эми азык-түлүк товарларынын баасы Кыргызстанда 2024 жылдын январь-февраль айларында өткөн жылдын декабрь айына карата 0,4%, ал эми 2023 жылдын январына карата 3,3%га кымбаттады. Мындан улам базарга келген кардарлардын азык-түлүк үчүн айына канча сом сарптаарына кызыгып көрдүк. Деги эле мындай кымбатчылык элге кандай таасир берип жатат? Ашы кымбат, каяка барабыз билбейм. Бишкек 2 эсе кымбат. Күрүчтөр 160, биз алган күрүчтөр. Аны Ошто 100 сом да элестет. А бул жерде эмелер күрүч, гречка, горохтор 160-200гө чейин. Айлык аз, эмне мындай болуп атат түшүнбөйм да. Эт алган азыр ала алам, ала албайм билбейм эт. Бирок эми алыш керек айда. Нары карап үйлөп, бери карап үйлөп аласың айда. Эттер 600, 550, 600. Деле ала албайсың ушу. 2 эсе 3 эсе эле кымбат го дейм былтыркыга, мурдагы жылкыга салыштырмалуу. Балким майларды мурун 400-500дөн алса элек, 800-900дөн алабыз. 5 литрлик майларды. Ошо. Азыр канча сом көрөттүңүз? Азыр эми билбей калдым. Ушу билсем алдым, мындай көп деле эмес. Ушуга эле 1200 кетти да, бир пакет толбойт. Базар баасы асманда. Мисалы үчүн мына азырчы жанагы килограммда албай, төлкөчтүктө алчу болдук. Мисалы үчүн мына 500 сом. Бул деген асманда да. Мурда кандай алчу элек? 500 сомго деген чоң сетке менен жыкты алчубуз. Өтө кымбатчылык. Баардык товарлар эле. Баардык товарлар кымбат. Айрыкча продукт. Пенсия каяктан жесин. Пенсия азыр көбөйөт, 10 миң болду, көп болсочу 10 миң эчтеге жетпейт. Мисалы үчүн мен орукчамын, дары алам, дагы балдарга Кудай шүгүр. Ошолор көбүнчө жардам берет. Бунусу кыйын. Теле кымбат азыр алайын десе, теле кымбат болуп атат. Бул пакет азыр канча сом деп ойлойсуңар? Бул 1000 сомдон ашып кетти бул пакет, толгон жок. Кымбат эле азыр жакшы. Иштебегендерге кыйын болуп атат го. Эми окшогон пенсионерканын акчасы эчтеге жетпейт. Кудай балдарга кубат берсин. Ошолордун аркасы менен пакет кылып көтөрүп алып, кымбат болсо да кетип атабыз үйгө. Ну куда деваться? Все равно приходится брать, да. Ну а так, я не знаю, дешевле-то, наверное, не будет. Молочные, вот, сыры, вот это все прям очень дорого. Да? Ну зима, что? Өзгөчө кымбат. Май сайрын бар. Карган кишилер май жейбиз, эт жейбиз, шучук жейбиз дейбиз. Патологду кармап эле турушат, анан бирки пенсиябызга эмнесин жейбиз. Канча сомго соода кылдыңыздар азыр? Мен азыр карап эле өттүм айланайын. Ал эми өкмөт болсо 2024 жылы маанилүү азык-түлүктөрдүн баасын жогорулатпоо үчүн атайын план даярдаганын жарыялаган.
Ошондой эле өкмөт акыркы 3 жыл ичинде жыл сайын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана багларды көзөмөлдөө үчүн чечимдерди кабыл алып келерин дагы билдирген. Быйыл февралдын 12-синде чыккан планда өлкөдөгү маанилүү азык-түлүктөрдүн баасын кармап туруу жана ички базарды туруктуу камсыз кылуу боюнча иш-чаралар дагы белгиленгенин айтышкан. Эске салсак, Кыргызстан күнүмдүк керектөө үчүн зарыл болгон буюмдарды жана азыктарды көбүнчө Орусия жана Казакстандан алып келет. Эксперттердин айтымында, бул эки өлкөдөн келген товарлар дагы базар баасына түздөн-түз таасир берет. Эркай Мерикова, Инсан Бакиров, Политклиника медиасы, Медиарейт программасы.